түштүм, жетпесе деле аракет кылып туруп кылып берем. Жолдошуңуз стройкада иштейт дедиңиз, Ошол жолдошуңуздун тапкан ташагы менен жашайт экенсиздер. 6 балам бар. Эң чоңусу аскерде, жаңы кичинекей мектепте окуйт, лицейде. Анан мана кичинекейлер жаш болуп, өзүм иштебеймин. Азыр жумуш жок жолдошум да үйдө. Анан мен азыр мана 2 жашар балам бар. Ошону операция кылганга акчам жок болуп, неме кылып атамын. Ошого жардам берип койсо жакшы болмок. Анан бирок мага садырдын адамдары боломун деп 2 бала 105 000 тиштап кетти да операцияга деп, ал деле жетпейт экен. Ана анализи, томография деп неме кылат экен, ал акча деле кирип кетти да балам анализдериге полный чуркап неме кылып тур. Ана мана кичине чекесине продукт кылат экенсиң, балдарга кийим кылат экенсиң, анда кылбасаң болбойт экен, балдар ачка калат экен. Мына кичинекейиме кичине сүт алып неме кылам, ушу кичинекейимди балама тиштап коюп алып чуркап жатамын. Карай турган эч ким жок, неме кылып тур. Апамды чакырсам, апам өзү оорукчан, 2-чи группада инвалид. Ал да кичинекей бул балдарымды карашып неме кылып турат. Анан ошо пособияга дейт, пособияга чуркасак, азыр дейт трудовой книжка иштебейт экенсиң, трудовой стройстводан справка алып кел дейт. Трудовой стройствого барсак 10 күндөн кийин чыгат, күтүп тургула деп ошентип койду. Ал 10 күндөн кийин күтүп неме кылсаң, бияктагы справка немелер бүтүп калат экен, данныйлары. Анан муну турлап кел дейт экен, тең бүтүп калат экен, ошентип эле справка пособие ала албай жүрдүк. Кече барып жолдошум чуркап неме кылса, трудовой стройстводан справка алып кел деген экен, барып неме кылса, ону да бүтөт, ону да кегле деп коюптур. Ошону менен отурабыз, анан ушу жашоом ушундай. Неме болуп жашайбыз. Кем эмес, бай эмес. Анан ушу көйгөйүм ушу баламда операцияга неме кылганга жардам берип койсо жакшы болмок. Анан мана балдарым ошо ак бияктан элдин кийимдерин кийип, элдерден кичине жардам алып келип, мына кийимдерин тиштап кетет, ошолорду кийгизип неме кылабыз. Ушу кызымды интернатка берген, мектепке окута албай, Чуйскийге ошо интернатта 2 жумада бир алып келем. Азыр бул да ооруп неме болуп калган экен. Анда эжейлери алып кеткиле деди. Муну да каратканга азыр каражатым жетишпей жатат да. Бул балам десем, бул кызым калат, бул кызым десем, тиги балам калат. Бул балам да кирип болуп неме кылган экен, бул деле азыр мектепке барбай жатат. Жөнөтпөй койдум элди. Ал жактан деле бар лечение ал дейт да. Эми ошого бул лицейде окуп неме кылат атат. Чоңусу болсо солдатта ал. Солдатка кеткен. Жолдошуңуз эмне болуп иштейт? Сиз иштебей үйдө экенсиз. Эмне акча менен жашайсыздар? Азыр жолдошум ошо иштебей эле мурда стройкада иштеп жүрчү. Азыр кышында стройка жок болду. Азыр эми иштейин деп жатса, бул баламды операцияга деген азыр ошо күйөөм чуркап атат документтериге. Документтерин толуктап неме кылыш керек. Азыр да врач чалып калды, эмне болдуңар деп. Тыйын жок десең, 6 ай жүргүлө, 1 ай жүргүлө место болбойт дейт. Акчаңар болсо, сразу жаткызабыз, сразу лечение кылабыз дейт экен. Азыр доктурлар деле акчаңа карап калыптыр да. Мындай акчаң барбы жокпу деп неме кылбайт экен да. Акчаң барбы? Бар болсо, давай сразу жаткызабыз, сразу операция кылабыз дейт экен. Азыр акчаң жок болсо, 6 ай, 1 жыл анан жүрө берет экенсиң да. Балаңыз эмне болуп ооруп атат? Азыр баламдын порог сердца деген, жүрөгүнөн операция кылыш керек экен. Азыр биз текшерип неме кылсак, бири жүрөк тешиги кичинекей, бири чоңоюп кетиптир. Срочно операция кылбасак болбойт. Кийин чоңойгондо кыйналып, инвалид кылып аласыңар. Же 14 жаш, 20 жашка жетпей эле балаңар өлүп калат деп ошентип атат врачтар. Андан кийин ошого срочно кылбасаңар болбойт дейт. Азыр балам жүрөт, басса чарчап энтигип калат, тырнактары көгөрүп кетет да. Кече врачтарга апарсак, ондо срочно кылбасак болбойт, тыйыныңар барбы дейт. Анан тыйыныңыз жок десек, анда күтөсүңөр деп ошентип неме кылып атат врачтар. Бул балам азыр немеде Советскийде 5-чи лицей бар. Ошол жерде окуп атат. Бияк мурда Акбатада окуган 9-класска чейин. Ал 9 жылдык эле. 9-класста окуган, 9-класстан кийин азыр ошол лицейге киргизип койгонбуз. Азыр ошол лицейде 4-күнгө чейин окуйт, 5-6 күн онлайн менен окуйт. Азыр ошол жакта окуп атат бул балам.
Бул балам анан жазында каникулда иштейт. Мына стройка болуп, мем болуп калса 500дөн, 1000ден ушул таап меме кылып келди. Мына чоң балам да ошол стройкаларда иштеп меме кылып жүрдү армияга кеткиче. Аны деле окута албадык. 9ду бүтүп эле меме кылып. Каражат жетишпейт окутайын деп, балдарда кийиндирейин десең каражат жетишпейт, пособие албасак, мурда пособияга чуркасак, силер иш жакка карабайт экенсиңер, документиңер жок деп бизди тилдеп кууп чыккандар болду. Маселе ошо инимдин операциясына каражат жетишпей жактан, анан каражат жактан, анан продукта, үй маселелери. Атаңа жардам берип сен да иштеп турбайсың каникулда? Каникулда иштейм. Дордойдо иштеп калдым мурда. Эмне кылып иштедиң? Дордойдо коробка, пакет, мешок чогултуп иштечүмүн анда. Анан кийин бул Кургойго иштеп калдым. Кургойдо. Мешок чогултуп иштеп жүргөндө күнүнө канча тапчы элең? Күнүнө 500, 600 ар кандай бирде болуп, кээде болбой калат жумуш такыр.